Жер титирөө жана анын биздин өлкөбүзгө тийгизген таасири олуттуу экенин билебиз. Алып айтсак, 1992 жылдагы Суу-Самыр өрөөнүндөгү жер титирөө, 2008 жылдагы Нурадагы бир айылды кыйраткан жер титирөөлөр катталган. Андан сырткары жылына 3000-ден 4000-ге жакын майда жер титирөөлөр Кыргызстанда катталып турат. Бул жолку көрсөтүүдө ошол жер титирөөнүн адам баласы башпаанилик кылган турак жайга кандай таасири берери жана өзүбүз жашаган үйлөрдү жер титирөөгө туруктуу кылып бекемдөө мүмкүнчүлүгүн көргөзүп бермекчибиз. Бүгүн биз Насирдин Нисанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин Курулуш, экономика жана менеджмент институтунун атайын лабораториясында өткөрүлгөн сыноого катыштык. Анда кеп башынан болсун. Бул үйдүн биринчи салынышы боюнча айтып кетсек, мисалы бул платформада үйдүн размери 3-кө 4 болуп, момундай жөнөкөй эле айылда салган ылай материалдары менен салынган үй. Мына биринчи формасы. Андан кийин ал үйдү ичи сыртынан момундай кылып, сыртынан ичинен кылып, буну бекемдедик. Бекемдегенде биз ар бир эшик, анан терезе кеткен жерлерден момундай түркүктөрдү, стойкаларды берип, анан алардын бири-бири менен иштөөсү жакшы болуш үчүн мына үстүңкү ташталма менен астыңкы ташталманы бириктириш үчүн стойкаларды буларга бир аз момундай кесип киргиздик. Бул кирүү 5 сантиметрге чейин болгон. А үстүңкү ташталманын размери 150-гө 5 сантиметр, 150 миллиметрге 50 миллиметр. Астыңкыныкы дагы ошондой, а стойкалардыкы уже 10-го 5 сантиметр. Ооба, кадимки ылайдан үйлөрдү курууда эч кандай курулуш нормалары сакталбастан, курулушка коюлган талаптарга жооп бербейт. Үйдүн элементтеринин өз ара байланышы да жок болуп салынып калышы мүмкүн. Мындай үйлөр жер титирөөгө эң эле туруксуз болуп калат. Үйлөрдүн пайдубалы менен дуалынын байланышы жок, дуал менен үстүндөгү чатырдын байланышы жок. Ошол себептен үйлөр жана жер титирөө болгондо өз-өзүнчө кыймылдап кетет. Мисалы калсак, Нурадагы жер титирөө болгондо ошол байланышы жогунан ал жерде көбүнчө вертикалдык жанагы серпилүү күчү көбүрөөк болгондуктан фундаменттен пайдубалдан дуал ажырап кеткен, а дуалдын үстүндөгү чатырча андан жеңил болгондуктан ал көбүрөөк көтөрүлүп келип, кайра алардын массасы инерционно келип, бири-бирин басып түшкөндө үй толугу менен талкаланып түшүп калган. Ошондой болбош үчүн биз айтып атабыз, байланыш болуш керек. Мисалы, пайдубал менен дуалдын, дагы бир жолу айтайын, дуал менен чатырдын байланышы болуш керек. Эгер турак жай туура салынса же кийинчерээк жакшы бекемделсе, анда жер титирөө бул үйгө дээрлик коркунуч жаратпайт. Биз жогоруда айтып өткөн кадимки бир бөлмөлүү үй да сыноодон мыкты өттү. Мына азыркы экспериментте көргөндөгүдөй биз эксперимент жүргүзгөндө мисалы 9 балдык горизонталдык ылдамдануу менен бердик. МСК 64, Медведев, Спонкин, Карвик дегендердин көрсөткүч шкала прибору бар да, ошонун көрсөткүчү боюнча, ылдамдануу көрсөткүчү боюнча 9 балга барабар да. Ошондо дагы мына үйдү көрүп атасың, эч кандай бир эме болгон жок. Айрым жарандарынын турмуш тиричилик буюмдарын үйдүн чатырына чогултмай адаты болушу мүмкүн. Бул жер титирөө учурунда үйдүн салмагын оорлотуп, термелүүнү күчөтүшү мүмкүн. Мындай учур экспериментке кандай таасир берет, сыноодон өткөрдүк. Мына азыркы көрсөтүлгөн экспериментте айтып атабыз, биз үйдүн чатырына түшкөн жанагы жүк или жүктөмө деп коебуз. Ошол улам жыл сайын адамдар үйдүн чатырчасына жанагынтип жылуу болсун деп самангыл айдарлаштырып, шыбай берип, анан же болсо анын үстүнө жанагындай ашыкча буюм теримдерин таштап койгондуктан өзүнөн өзү жанагы жүктөм чоңое берет да, жүктөмдүн көлөмү, салмагы. Анан ошонун негизинде жана жер титирөө болгондо ошол жанагы чатырдын деңгээлиндеги күч салмак жогору болгондуктан күч да жогору болуп кетет дагы, жана сейсмическая сила деп атпайбызбы? Термелүү күчү чоң болуп кетет дагы, ошонун негизинде үйлөр талкаланган. Мына бүгүн биз ошону кичине көрөлү деп биринчисинде 475, экинчисинде 550 килограмм жүктөмө менен жүктөп термелтип көрдүк. Ага дагы туруштук берди, Кудай кааласа. Эмдигисинде дагы көрөбүз. Эми кийинки биздин дагы эксперименттерде балким бул
жүктөмдү да көбөйтүп көрсөк, ошондо үйдүн талкалануу процессине алып барсакпы деп турабыз. Дагы бир баса айтып кетүүчү учур отурукташкан элдер илгертен сынчы үйүм, тынч үйүм деп айтып келишкен. Жыгачтан тургузулган атайын конструкция да үйдүн термелүүгө туруктуулугун арттырат экен. Баткен областынын Кен деген айылында, Кан деген айылында жер тирөө болгон. Ошондо ошол эле биздин кошуна мамлекет Өзбекстандагы 13 адам каза болгон. Ал эми биздин ошол Кан эпицентри болгонуна карабай, бизде адам өлүмү болгон эмес. Үйлөр кыйраган, бирок ошол кыйраган үйлөрдүн, талкаланган үйлөр көбүнчө жанагы жыгач каркастан болуп калгандыктан, алардын топурактары эле каркастарга тийип, сынып, талкаланып түшкөн, а каркасы жанагы жыгач каркас калып калган. Ошондуктан ал үйлөрдү кайрадан баягы калыбына келтирип жашай берсе болот. Айыл жергесинде үйдү жер титирөөгө туруктуу жана жылуу кылып салуу боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги аталган университет жана Хабитат уюму калк арасында окутуу жана түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келет. Ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Хабитат Кыргызстан коомдук фонду бар. Ошол фонд менен биргеликте биздин университет биргеликте ошо эксперименттерди өткөзүп, эксперименттердин жыйынтыгында айылдарга барып, мисалы айта кетсем, Нарын областынын Кочкор районуна барып, Ысык-Көл областынын Жетегүрүз районуна барып, андан кийин мынау Ысык Ата, андан кийин Милянфан, могу чүйдөгү бүт чүйдүн тегерегиндеги айылдардын, райондордун баарын кыдырып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кантип үй салыш керек, кантип жер тирөөдө коргонуш керек деген маселеде биз өзүбүздүн жана тренинг курстарды өткөзүп, анан ошолордун негизинде Хабитаттын колдоосу менен биз китепчелерди жазып, ошолорду бекер адамдарга таркатып 3 жыл, мына 2012, 2013, 2014 ошо 3 жыл катары менен ушундай иштерди жүргүзүп. Курулуш ишинде эң маанилүүсү элементтердин өзара байланышы болуп саналат. Келиңиздер сыноодон ийгиликтүү өткөн бир бөлмөлүү чакан үйүбүздүн ичине киреличи. Түшүп аткан жанагы биз айтып коебуз, устун деп коебуз, балка деп коебуз. Ошону менен муну биз берген жанагы ташталманын байланышы болуп атат да. Бул чатыр өзүнчө мынтип жүгүрүп же жылышып кетпей тургандагыдай кылып туруп, мондай колдон келсе темир уголоктор менен бурушчалар. Же болбосо мондай жыгач рейкалар менен деле бири-бирине карматып катып койсо болот. Ушуну дагы айта кетишибиз керек да. Анан могу үстүндөгү жабуу, же болбосо орусча перекрытие деп коебуз. Ошол мындай бүтүн материал болуш керек да. Цельный деп коет атпайбы? Биз мына USB-дан көрүп атпайсыңарбы? Мына USB деп коебуз. Ошондон жасаганбыз, ошон үчүн цельный болот. Ал эми сыноонун ийгиликтүү өткөнүн атайын жабдуулар менен да жаздырып алууга үлгүрдүк. Анан эми бул жерде приборлор жөнүндө айта кете турган болсок, приборлор булар биз азыр бүгүнкү жүргүзүлгөн экспериментте бул жердеги приборлор мына көрсөтүлгөн приборлор. Булар жанагы жылышууларын көрсөтмөк да. Мына ось X деп койсок, тягына коюлган ось Y деп, ось Z деп 3 ось ок боюнча жанагы жылышуулардын процесстеги жылышууларды көрсөтүп турат. Институт сейсмология менен чогуу бирдикте биз жанагы ылдамдануусун мынау платформанын өзүндөгү же болбосо фундаменттеги термелүү ылдамдануусун, анан жанагы чатырдын деңгээлиндеги ылдамданууну ошону менен көрүп, мына бүгүн алдык. Кудай буйрса, институт сейсмологиянын эмелери жүрөт, сотрудниктери. Алар менен бирдикте биз эмени алабыз. Ошол бүгүнкү жазылган жана запись деп коебуз. Ошол жазылган запистерди алып, ошонун негизинде биз дагы бир мындай чечимге же болбосо корутундуга келе алабыз да. Моундай болгондо моундай болот экен депчи. Жер титирөө учурунда термелүүнүн күчүнө жараша турак жайларга зыян келет же алар такыр жарактан чыгып калат. Жарактан чыгат дегенибиз алар толук урап калат. Эгер анын ичинде адамдар болсо, бул учурда адам өлүмүн болтурбоо абдан оор болушу мүмкүн. Андыктан жаздыр кыштыр өзүбүз жашаган үйүбүздү жер титирөөгө туруктуу кылып бекемдөө менен өзүбүздү жана жакындарыбызды жер титирөө коркунучунун кесепеттеринен оолак кыла алабыз.